келини кайненесине каршы көтөрүлүш кылышып 70-тен ашкан аялды үйүнөн кууп чыгышты. Бул тууралуу kun.kz булагы кабарлады. Ушундай арыз менен Мырзагүл Эшниязова астарлы акыйкат телебөрүсүнө чыккан. Аялдын окуясынан кийин интернет желесиндегилер эки тарапка бөлүнүшүп, бири улгайган аялды күнөөлөшсө, экинчи тарап ага жан тартышууда. 4 баласынын аялдары 4-өө бирдей жаман болушу мүмкүн эмес. Мырзагүл апанын өзүндө күнөө бар чыгар. Балким балдарын дурус тарбиялай алган эмес дегендер да көп. Бирок аял өзүм 5 убакыт намаз окуйм, ажыга да барып келдим. Калп айтсам Алланын алдында кандай жооп берем деп жооп узатты. Балдарын канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай чоңойттум деген эне, алардын бири да энесинин сөзүн укпай, келиндердин айткандарынан чыкпай турушканын кошумчалады. Эч бириңерге жамандык тилебейм. Булардын баары келиндеримдин кесепетинен болуп жатат го. Эртең силер да картаясыңар. Менин да күнүм эч кимдин башына салбасын деп айтты аял телеберүүдө. Учурда аны башка бир үй бүлө багып жатканы белгилүү болду.